Мамлекеттик сатып алууларда атамекендик өндүрүүчүлөрдүн товарларын колдоо керек. Мындай пикирин премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев өкмөттүн кезектеги жыйынында билдирди. Анын жүрүшүндө арзан турак жай 2015-2020 программасын ишке ашыруунун жүрүшү жана аны өркүндөтүү боюнча чаралар жөнүндө маселе дагы талкууланды. Жыйындын жүрүшүнөн Сүйүнай Тагаева. Бүгүнкү өкмөттүн кезектеги жыйынында алгач мамлекеттик сатып алуулар системасын өркүндөтүү жөнүндө маселе каралды. Каржы министрлигинин маалыматына караганда, өлкөдө 2015 жылдан бери 72 миллиард сомго 115 миң ирет сатып алуу болсо, 2018 жылы 70 миллиард сомго сатып алуу болгон. Өкмөт башчы болсо мамлекеттик сатып алууга келгенде өзгөчө атамекендик ишкерлердин товарларына басым жасап, өзүбүздүн өндүрүшчүлөрдү коргойлу деген пикирин айтты. Өзүбүздүн өлкөдөгү ишкерлердин товарын ала турган болсок, 20%га чейин жеңилдик берип атабыз. Жеңилдик бери деген, мисалы үчүн 100 сом тургандыкы 120 сомго алса болот деген сөз да, туурабы? Мына ушундай жеңилдиктерди берип, анан кийин биздин өндүрүшчүлөрдү коргойлу деген максат менен болуп атат. Каржы министрлиги болсо эл аралык уюмдарды тартуу менен мамлекеттик сатып алуулардын веб-порталына IT аудитин жүргүзгөнү жатат. Порталдын оперативдүү иштеши үчүн гранттык каражаттардын эсебинен сатып алуулардын технологиялык кубаттуулугун күчөтүү аракеттерин көрүп жаткандыгын Бактыгүл Жээнбаева билдирди. Мамлекеттик сатып алуулар веб-порталында өткөрүлгөн конкурстар жана пландалган сатып алуулар боюнча маалыматтарды чыгаруу боюнча колдонуудагы модулдарды жана отчетторду өркүндөтүү, консультациялык кызмат көрсөтүүлөрдү жүргүзүү үчүн модулду иштеп чыгуу жана ишке киргизүү, текшерүүчү органдар үчүн мамлекеттик сатып алуулардын аудитин системасын иштеп чыгуу, порталды кыргыз жана англис тилдерине которуу. Анткени менен вице-премьер-министр Замирбек Аскаров мектептер менен бала бакчалар балдарга сапаты начар азыктарды алууда деп нааразы. Анткени балдарга тамак аш алууда тендерди жеңип алгандар көп учурда баасы арзанына качырышат. Мамлекеттик сатып алууларда тамак аш, балдарга тамак аш сатып алууда баягы эң төмөнкү бааны берген компаниялар боюнча көп сөздөр болуп атат да. Алардын биринчиден баасы 30%дан дагы түшүп кетип атат мамлекеттик сатып алууларда. Экинчиден сапаты өтө начар болуп атат да. Бүгүн региондордо ушул проблема болуп атат. Товарга карата атаандаштыкты күчөтүү үчүн биринчи кезекте сапат маанилүү. Андан соң баа турат деп айткан өкмөт башчы эсеп палатасы текшерүү маалында ушул нерсеге дагы көңүл бурушу керектигин белгиледи. Эң башкысы биринчи пунктта сапаты, экинчи пункт анан баасы. Азыркы иштеп аткан мыйзамдарда биринчи баасы, андан кийин сапаты. Жана сапатсыз товарларды алынып атканы мына ушундан келип чыгып аткан, буга да жол ачып атабыз. Биз мамлекеттик сатып алууларда кандай товарлар жана кызматтар алынат? Январдын же болбосо өтүп бараткан жылдын декабрында илиниш керек. Мисалы үчүн 20-жылы кандай товарлар сатып алынат? Биз ошонун баарын тең илип, анан жана биз айтып аткан, биздин коллегабыз айтып кеткен порталда туруш керек. Вице-премьер Замирбек Аскаров мамлекеттик сатып алууларда энергосистемасына керектүү эсептеги шаймандарды алууда атамекендик ишканалардын продукциясы четте калган жокпу деп дагы кызыкты. Бүгүн ошол счетчиктерди биздин атамекендик өндүрүшчүлөр счеттерин алып атасыңарбы же дагы эле Кытайдын же Турциянын счеттерин алып атасыңарбы? Андан соң жыйындын жүрүшүндө өкмөттүн арзан турак жай 2015-2020 программасын ишке ашыруунун жүрүшү жана аны өркүндөтүүгө арналган маселе талкууланды. Анда бул милдетти аркалап жаткан мекеменин аткарып жаткан иш аракеттери тууралуу маалымат берилди. Биз акыркы жолу 2 жыл мурун ушул программа боюнча маалымат бергенбиз. Бирок ипотеканы илгерилетүүчү компанияны Аскаров сынгалды. Айтымында компания өкмөт бөлгөн акча каражатты банктарга тапшырып коюп, ортомчулук иштерди жасап жатыптар. 20 жылга 6 ай убакыт калды. Сиз жетекчи катары айтыңызчы, ушул мамлекеттик программа аткарылдыбы, аткарылбадыбы? Мамлекеттик ипотекалык компания мамлекеттен акчаны алып, ортомчолуп банктарга берип коюу менен гана отурасыңар да тим болуп. Кошумча кандай мамлекеттен сырткары, мамлекет берген акча каражаттан сырткары кандай кошумча акча каражаттан таптыңар силер? Жыйындын күн тартибиндеги маселелерден кийин өкмөттүн бүгүнкү отуруму башка актуалдуу темаларга дагы арналды. Сүйүнай Тагаева, Кенжебек Максатуулу, Пирамида.